помещение калбайды. Сразу кирип, жана немеден козукарым барбы деген. Аларга чейин башкачасы бар. Ошондон көбү көңүл калып калдык да. Анан сразу бал менен деген көбү мындай. Эл бирок даяр. Мен көптөрүн сүйлөштүм. Мурун саламатсызбы деп кетип калган таныштарым жазып эзилчип. Жарым саат убактымды кетирип, ушуну айтканда эл аябай даяр экен. Просто көп сүйлөп көп реклама беришет. Бул ушуну бергенде эч кимде силерде болбодубу неме? Обострение дары сатканда ичкенде. Ошо мен угуу эле келатам да, эч ким обострение айтпай атат. Обострение болуп 3 күн турбай калышып кеткен. Мен 1 жыл болду иштегенмин, анда 1 жыл 3 ай болду. Бир андай иштесе болчу. Мен ойлойм, миңден бири, адамдардын миңден биринде аллергия болот болуш керек депчи. Аллергия негизи болот. Ачык чактырып тура аяктырчы эмес бирейлерчи. Атайын нарын эме алат. Болот, ары чакканда жана больницага жатып, тили чыгып алып батпай калат. Мен аны көрдүм. Атайын кола, ары чаккандары бар. Плюс ары тили болбой. Ошондо бизди ин янда аябай балансталган продукция бул. Кече да китепти ачып көрүп, тиги китепти салыштырдым да, алардын иньян жөнүндө салыштырып көрсөм, вообще баланстап коюптур да. Себеби биздин белге чейин ысык, могул ысык да. Буягы суук белден ылдый. Ошон үчүн бутубуз какшайт, бел ооруйт, яныбыз астында суук. Анан кан айланбай калып бизде. Анан бузулуп баланс. Анан бел ооруп, буту ооруп, башында давление сашат. Ошон үчүн могул жерден жаш бала айрылса эмгектен чыгып кетет. Ысык. Врачтарда ошондой. Ошондо ошону бул баланстайт экен да. Бирдей кетет экен. Биз бир чөп ичкенде суу ашып кетет. Бузулат. Бир нерсени ичкенде ысыгы чыгып кетет да. Давлениясы көтөрүлүп, кан басымы же дагы бир ысыгы чыгып кетет. Ушуну аябай баланстайт экен да ошол. Серон ар бир продукциясында ушундай экен деп мен ойлодум. Мен бирок кандай дейсиздер? Туура. Сиздерге кандай сезилди ушул? Ошо баласы бар, туура, эң жакшы. Сиз эч кимдин ооз оюлуп суу качканын көрбөйт анда мен сразу эле айткам, очищение жанагы мед болгон үчүн бул деген эч мындай эме кылбайт да, жана шалдаратпайт. Иммунитетти түшүрбөйт. Мед менен шөптөр аралашкан. Ошону толуктайт экен да. Ошону балансташтырганда ошо 60%. Аябай ойлонгон экен да. Себеби биз оозтардын жанагы капуста менен кылган борщун 3 күн ичели турбай калабыз. Биздин денде сол демеде жок. Кыргыз көтөрө албайт мисалы биздин каныбызда. 10 күн куурма жеген оозтар, алар биринчи күнү эле уже башка ооруга чалдыгат. Бизде эчтеке болбойт. Бизде ошонун баарын 60 ойлонгон да, булар буйрук болуп жейт. Мындай кылат деп ойлоп баарын чечкен да, баланстаган да. Туура ойлонгон. Мен көрбөдүм да ушуну. Мумия да ысыкка кирет. Мумияны анча-мынча адам колдонбойт. Ал аябай аккуратный колдонуш керек. Чыктыңарбы ошо мумия жөнүндө да? Бул мумия менен кальций кылып эле мумия менен түрүсүн ичип атабыз. Тегиге буга деп. Эч ким эчтеке болгон жок. Значит, ага дагы чөп куш баланстап койгон да. Мумияны көп ичкенде адам сөөгү башкача болуп кетет. Бул 1 айлык ичип атпайлы, э? 1 айда биз башкача болуп кетишибиз керек эле, эсилеп, бул балансталбаганда. Бул билген да. Ушуну жакшы айтып түшүнсөк кандай болот? Бирок изменение болгону өзүң сезбейсиң да. Эчтеке сезбейсиң. Сездирбеген себеби биздин абада, биздин жерде, биздин суудан болгондугу үчүн да. Тез. Башка эмелерден изменение салат десең, ар кайсысың башкача болот. Биздики билинбейинен өзүң чочуп кетип атпайсың. Ооба. Кесипти окуп атып, өзүм чочуп кеттим, көзүм көрүп калды. Анан кийин бары отуруп турам, тизе болчу да. Отуруп туруп жүрүп, бирок да отуруп турсам эч болот. Бериңиздер, келдим.